Кыргызстандын кайсыл жерине барба жумушсуз жарандарынын арыз арманын угууга туура келет. Ошондой эле жумуштун жоктугунан Ала Тоо канчалаган уул кызын чет өлкөгө узатууга аргасыз болууда. Жумушсуздар тууралуу алыс барбай эле Бишкек шаарын мисалга тарталы. Башкалабыздагы көчөлөрдүн бири жумуш суроочулардын ордосуна айлангандай туюлат. Мисалы Лев Толстой көчөсүнүн бойлой турушкан 20-30 жаштын тегерегиндеги жигиттер, андан улуулар, кыздар жана эжелер. Кыскасы эмгекке жана кара жумушка жарамдуу күчтүн баары бар. Булардын баары эле өлкөдөгү жумушсуздукту күнөөлөшөт. Жумуш жок болгондон кийин бул жерге келе бересиң, иштей бересиң. Болсо, жумуш болсо. Азыр иштесе болот. Сезон. Иштесе болот. Кыштын күндөрү бул жерде иш да болбой, баягы элдер нан таппай калат. Ушинтип бала чака багып атабыз. Бул жердегилердин айтымында жай мезгили сезон катары эсептелет. Курулуш күчү алып башка дагы кара жумуштар көбөйөт. Күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин акча табышат. Башка жумушка барышпайт, анткени кардар күтүү керек. Кээде эртең менен келсе, кээде кечинде келип алып кетишет. Канча акчалуу болоору да аларга туш келген кардардын мамилесине жараша болот. Ал эми катар тизилген жумушчу күчтөрдү кардарлар жумушка жараша тандап алышат. Мисалы жер казуу, бетон аралаштыруу сымал оор иштерге чымыр денелүү, кара күчкө бай жигиттерди алып кетишет. Ал эми аялдарды антип деле тандабайт. Себеби алар көбүнчө үй жумуштарын аткарышат. Эшик терезе сырдап, дубалактап, короо жай тазалашат. Бул жерде тургандан тартынбайбыз. Эң башкысы үй бүлө багуу деген милдетти аткарып жатканыбыз деп эсептешет бир ооздон. Негизинен Кыргызстандын аймактарынан келгендер турушат. Жаштары азыркы заманды күнөөлөсө, улуу муундагылары Совет доорунун кулашы менен жумуштук ийгилиги кошо кулаганын айтышат. Нарындан физкультурный училище бүткөнбүз да. 2 жыл мектепте иштеп, союз баган. Анан шаарга келип автобустун окудук, ушу ДКТ-да биринчи автопартта иштейбиз. 90-жылдары, 91-92, анан союз жылдырап кеткенден кийин жумуш жок болуп калды. Бул жердеги энелердин арманын угуп отуруунун өзү кыйын нерсе экен. Бул аял атын айтуудан баш тартты. Бир кезде мен да бакыйган жумушта иштечүмүн. Азыр болсо байлардын үй жумуштарын аткарам жана эркектер аткарган айрым курулуш иштерин да үйрөнүп алгам дейт. Көбүнчө милиция кызматкерлери келип бизди атайлап кыйнашат. Кээде акча талап кылышат. Документтерибиздин баары жайында болсо деле акча сурашып, калтабызды калтырбай кагып алгандары да бар. Колундагы бийликти бетине кармайт да мыйзамдан аттап өтүп, биздин укугубузду тепсендик алат. Кээде үйүн алып барып иштетип, акчасын бербей кууп чыккан учурлар да болот дешет бул жерде иштегендер. Баарында айлык аз деген бир эле себеп. Бирок эртеби кечпи айлыктар да көтөрүлүп, жумуш орундар өссө, бул жерде тургандардын карааны да көрүнбөй калар. Анткени булардын тилеги ушундай экенин билдик.